Урматтуу YouTube колдонуучулары, сиздерге суунун ден соолукка канчалык пайдалуулугу тууралуу жана суу жетишпеген учурда организмде кандай белгилер болот, ушул тууралуу айтып беребиз. Суу организмдин ишмердүүлүгү үчүн өтө маанилүү жана зарыл, бирок аны да туура жана өлчөмү менен ичкенде ал пайдалуу болот. Эгерде жатаардан мурда 1 стакан суу ичсе, инсульт менен инфаркттын алдын алганга барабар экен. Ошондой эле ойгоноор менен 2 стакан суу ичсе, ички органдардын активдүү иштешине шарт түзгөн болобуз. Жана тамактын жарым саат мурда ичилген 1 стакан суу тамак сиңирүүнү жакшыртат. Ваннага түшөрдөн мурда 1 стакан суу ичип алса, кан басым ысыктан улам көтөрүлбөйт. Ал эми төмөндөгү белгилер организмде суу жетишпегендигин билдирет. Суу организмдин нормалдуу иштөөсүн камсыз кылат, анткени ал биз үчүн абдан маанилүү. Организмде суу жетишпегенде төмөнкү белгилер байкала баштайт. Ооз кургоо. Ооздун кургоосу алгачкы белгилердин бири. Эгерде сиз абдан суусап жатсаңыз, анда шире же кока-кола ичкендин ордуна кадимки суу ичсеңиз, ал да канча суусунду кандырат. Теринин кургашы. Теринин кургашы дагы организмге толук кандуу суу жетишпегенден кабар берет. Ал арада кышкысын жана күздө сууктан улам дагы тери кургашы мүмкүн. Ага утурлай организмге витаминдер жетишпегенден улам дагы тери кургайт. Катуу суусоо. Мында сиз абдан аз өлчөмдө суу ичкендин белгиси. Андыктан суусунду кандыра көп өлчөмдө суу ичүү аракет кылыңыз. Көздүн кызаруусу. Көздүн кызаруусу дагы организмде жетиштүү суу жетпегендин белгиси. Аны менен кошо көп китеп окуганда жана компьютерде кечке отурганда көз кызарат. Муну сиз организмге сууну толуктоо менен гана жок кыла аласыз. Сөөк оорусу. Эгерде сиз отуруп турганда жана кыймылдаганда оор келип, сөөктөрүңүз ооруп жатса дагы денеге жетиштүү суу барбай жаткандыктын белгиси. Алсыздык жана чарчоо. Организмге суу жетишпегенде адам алсырап, чарчаңкы абалга кабылат. Андан улам канда кычкылтектин жетишпегендигине себеп болушу мүмкүн. Андыктан күнүгө организмге керектүү таза суу менен камсыздаганыңыз оң. Ден соолугуңузду карап, жетиштүү өлчөмдө суудан ичип туруңуз.